Мына 46-68-дегі жанагы Аксыда координат бала атын ким эле? Атын коюн. Эме бир действие бериш керек болуп калды го. Эмне кылалы? Качан чогултуп келе аласың сен? Качан эме кылалы? Мунун результаты кандай болот экен? Өткөн четверг күнү күтөлү деп калышты да. Анан ошону мейли чатак кылбай күтүп туралычы дедик да, ызы чуу чыгарбай. Анан кече бүгүнкү оштогу реакция кандай болду? Ошону сүйлөшөлү. Бишкекте бир аялдар бар го. Ошо бир айтып, пока реакция кылабыз, туруп тургула деп ошентип айтты деди да. Эми турганда эмне бул бала кыйналып атпайбы? Анда Бишкекке барып, Бишкекти көтөрүлүш кылыш керек. Бул Ошто жалаапта кылганыбыз бир тиын булар көрбөйт аны. Мен айтып элатам го. Буга эми неме кандай муктаждыгына кантип жардам беребиз? Бизде андай каражат жок. Каражат жагынан. Өзүбүздүн каражатыбызды өзүбүз көтөрүп чыгып барыш керек да Бишкеккечи. Сен Аксыдан канча аял чогултуп келесиң? Болбосо Аксы барып эле Ташкөмүрдүн жолун тосуш керек Ташкөмүрдөн. Аялдарды чогултуп кел, жалаң пенсионерлер салып келиш керек. Кандай реакция аласың? Экөөбүз личкадан сүйлөшөлүчү, группадагы жамааттар, эмне? Дошуңар чыкпайт эч кимиңер. Сүйлөбөйсүңөр да. Эмне болду? Бакыт Калмаматов жөнүндө Ошто кандай маселе чечилди? Эми жөн эле кайрылуу жасап чыгып койдуңар да. Ошонун жыйынтыгы жөнүндө бир эме жөнөтүп койбойсуңарбы? Оюңарды кандай болду? Ал жерден чыкканды эч ким деле көңүлүнө албайт да. Ошто тем более алар көрбөйт деле. Үйгө барыш керек эле. Бүт аялдар чогулуп, региондордон жүр деп. Бири өзүбүздү өзүбүз каржылап барып. Ошондой кылыш керек. Кече кандай каржылоо болду? Ошону эч ким жазбай атасыңар го. Эмне болду? Түнкү салам. Салежи кандай, жакшысызбы? Салежи элдин баары сизди күтүп атат деди, Ташкөмүрдөн тосуш керек деп. Эмедеги Аксынын координатору дагы поддержка кылам деп аткан го. Ошо уюшуп ошол жерден тосуш керек да. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, Россиядагы мекендештер, Кыргызстандагылар амансыздарбы? Биз Чындык кече жана ошондой эле Кабар медиа YouTube каналдарынан Чындык аттуу оюнубузга старт бергенибизге 2 күн болду туугандар. Уже билеттерибиз жакшы сатыла баштады, Кудайга шүгүр. Поддержкаңыздарга чоң рахмат туугандар. Көпчүлүгү сурашат, билеттин жалпы саны канча жана кандай приздер бар деп. Азыр видеонун аягында силерге толук маалыматты беремин туугандар. Артында турган 4 автоунаа боюнча кеңири силерге обзор кылып берейин туугандар. Бул жердеги Camry 70 автоунаасы. Жыл 2019 туугандар, кара түстө, кожаный салон, мультируль, ички состояниясы, сырткы состояниясы аябай жакшы туугандар. Ал эми бул автоунаанын базар баасы 2 миллиондун тегереги турат туугандар. Кийинки автоунаабыз аппак Toyota Crown автоунаасы. Жылы 2007 жылкы туугандар. Мультируль, бул дагы панорамный види дагы бар. Сырткы ички абалдары өтө жакшы туугандар. Базар баасы 1 миллиондун тегереги турат туугандар. Ал эми 3-чү автоунаабыз болсо, көк түстүү, көк жал Lexus автоунаасы, аябай мягкий автоунаа. Lexus мингендер болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Бул автоунаанын жылы болсо 2014 туугандар, 2.4 объему, турбина туугандар. Базар баасы 2,5 миллиондун тегереги. Бул жерде тургандардан эң кымбат автоунаабыз ушул Lexus автоунаасы болуп калат туугандар. Ал эми 4-чү автоунаабыз болсо, Toyota Harrier автоунаасы. Жылы 2002 жылкы, объему 2 туугандар. Базар баасы 800 миңдин тегереги туугандар. Ошол туугандар, сиздер болгону 1000 рубльге билет алып, оматыңыздарды сынап көрсөңүздөр болот. Билеттин жалпы санын айта кетсем, 6200 билет бар туугандар. 400 миң сом акчалай приз койгонбуз. 2000 сомдон 203 туугандар. Жана дагы 10 смартфон, 10 телефон койдук туугандар. Аны мен прямой эфирде ойнотуп беремин, прямой эфирде билет алгандар үчүн. Андыктан барыңыздарга омат тилеймин, ийгилик тилейм туугандар. Москва шаарында аябай суу полуна байланыштуу колумдан тоңуп калды туугандар. Ошо туугандар, анда эмесе барыңыздарга ийгилик, газыны баскыла. Ушул аркадагы 4 автоунаа муктаждарга буйрусун. Ошол автоунаадан уткандар болсо прямой Кыргызстанга минип кетесиздер, же болбосо акчасын колуңуздарга беребиз туугандар. Ушул жактан жанагы эмелерин тосуп, бензовоздорун ушул жактан иш көрсөтүш керек да. Бактыбекти чыгармайынча элдер ошентип кайрылуу жасап,
Анан жарантип чыгып митингге ошентип бериш керек да Донбасстан. Жанагы азаттыктын лидерлери өлдү, жок калар, эч кимиз жок. Азыр бир талант деген жаш бала неме жасап чыгыптыр. Видео кайрылуу жасап чыгыптыр, аябай сонун Матмаровду дагы ушинтип эме кыла берсек, колдой берсек, ошондо тиги бийлик сездинет да. Антпесе аны дагы демеле жекелешип тиякта мүмкүн болушунча колунан келишинче жана иттерин айдактап коюшту. Бул окшогон көкмө акмактарды кууп чыгыш керек. Бул акмак башың иштебесе ушул сөздү айтасыңбы? Башың иштебейт экен, эл үчүн, элдин жыргалчылыгы үчүн сүйлөгөн баланы эмне үчүн мага жакпайт, колдобойм дейсиң? Сага окшогон акмактардын айынан ушу эл ушундайга барып атат. Сен жыргап жашап атасыңбы? Садырдын акчаларын жеп. Сага окшогон акмактар сүйлөйт ушу сөздү. Эл үчүн күйгөн адам бакыт кылмабат окшоп сүйлөйт. Өзүбүздө турган кен байлыктарды иштете албаган көкмө эки далдырга айтып атса, тиш камап атат. Кайсы бирин камайт экен? Эртең өздөрү барып ошол жерге отуруп каларын ойлойбу экен ошол акмактар? Бул күндөрдө өтөт, убакыт келсин, калмап атып барган жерге өмүр бою барып калат буларчы, бул эки акмак. Ал бала чыгат, калмап атып чыгарабыз Кудай кааласа. Энелери бар, ал бала чындыкты сүйлөгөн бала. Эл улуу болуп эмне кылып коюптур деп, сага окшогон акмактар эмне кылып коюптур? Кайра эл доңдогондун ордуна жеп ичкенди билип отурасыңар. Сен да ошо жегичтердин бири окшойсуң, шериги окшойсуң ошолордун. Даканчалардын, жана шыпыргычтардын, жугундукорлордун шериги окшойсуң да, ошентип сүйлөп атасың. Өзүңө келбейсиңби, эй бала? Болбосо чыгып кет, жогул. Сен да ошол жерге бара турган ордуң ошол жак болуш керек. Урматтуу жамаат, мына бул жерде аябай жакшы сөздөр болуп атат. Мындайда азыр жүрсө жүрө берсин туралдар, ал кирсе кирип уксун, мына чындыкты дагы калыстык менен уккан аябай жакшы нерсе да. Калыстыкты сүйлөгөн адам Кудайга жакын болот дейт. Кара кылды как жарып ушундай калыс сүйлөгөн адам гана Кудайга жакын болот. Кудай ошол адамды сүйөт, ошол адамга берет, жакшылыктарын берет. Ушу аркы дүйнөдө да жакшы эмелери болот дейт да. Анан мынтип тиги жалган күбө өтүп, жалгандан ушинтип жамандап эме алганга бул Кудай дагы жаман эмесин карайт. Жүрсө жүрө берсин туралдар, кирсе кире берсин. Бул мен мисалы үчүн бир чындыкты айтат элем. Эгер Садыр ушунчалык таза жакшы алып кеткенде, мен ушуга ушунчалык тан берет элем. Мына мисалы кечеги шайлоодо, мисалы ушу шайлоодо таза өткөзгөндөн кийин да мына кече парламентти мына оңдоп бер деп канча аксакал, көксакалдар Мадымаровдон сурап атат. Мына кече ошол жерде айтып атат, тиги телевизордо көрүнүп, микрофондо сүйлөп, Мадымаровдун эмесин колдоп айтышып атат, бирок голосовать эткенде жанагындай голосовать этпей да, жана Турулдор, жана Бакыт Төрөбаев окшогон, жана говно мешке деп коет орустар окшогондурчу. Ошого окшогондор мына бузукулук кылып атат. Мына ушуларды шайлаган элге наалат өзүчү. Ушулар шайлаган, ушулар көрүп билип, бул Бакыт Төрөбаев баягы Атабаевга жанагындай эме кылгандарын көрүп билип, кантип шайлады мен таң калам да. Акча үчүн өлгөн да биздин кыргыздарчы. Мына ошол себептен мына ушундай биздин жашообузда оңолбой мынтип Кыргызстан оңолбой келип атат да. Ошо калыс сүйлөгөндөн болот баардык нерсечи. Мен мисалы үчүн агер Садыр ушундай жакшы, ушундай бир калыс эме алып, мисалы үчүн ошо өзүнүн партиясында жана эме силер калыс карагыла. Давайте ушуга эме кыла, же болбосо жана Мамытын тантыратпастан Мамытын алып салып, Мадымаровду коюп кана алып кетиңиз, кана иштеңиз, иштеп бериңиз деп койгондо мен за болот элем ушу Садыргачы, калыс сүйлө депчи. Азыр муну камаганы вообще калыстык эмес да бул. Турган жерде көрүнө турбайбы?
любой дурак көрүп атат. Буну только троллдор, көзү көр болгон дакансылар көрбөйт да. Эми ушинтип берсе, конечно, ким бул Садырдын бийлигин жактырат, Камчынын бийлигин ким жактырат? Мисалы үчүн мен 100% бетине деле айтам алардын. Ушуну бетме-бет койсо, дебатка койсо, дебатты деле айтам. Сен ушундай кылып атасың деп. Мен аны эч корко турган жери жок. Кудай акы, Кудайдын астында калыс сүйлөш керек. Ошол бул бала менен кетип аткан жанагы Мыкты Кыргызстанды дагы айтып атат. Кече интернеттен көрдүңөрбү? Аны да күтүп турат, келсе аны да кармайбыз дегенсип атат да, аны да камайбыз деп атат. Ошондо эл точно көтөрүлөт. Кече айтылды ошо немеден. Бул акмактар кайсы бирин кабар? Тиме тилде коюм көрөйүндөр. Өздөрүн камаш керек болуп калды. Точно көтөрүлбөсөк болбойт. Атап кетпейт булар. Ал туура эле, ал УКМКнын балдары гражданский жүргөн эми, ал эми алар аткаруучу да. Алар да капа болбош керек. МВД болобу, прокуратуранын немелери болобу, тиги УКМКнын балдары болобу, алар балдар аткаруучу балдар, алар приказды аткарып атпайбы? Анан ага эме жок. Эми ушу тартырбайсың, эми элге билдирбейсиң. Мындайча явный куугунтук, явный жанагы көрө албаштык, явный ушундай жанагы кылып атат да Калмаматовду. Ничего, болот ушинтип курчуйт. Азыр курчуп атат болотчу. Островскийдин болот кантип курчуду деген чыгармасын ким билсе билер. Мына мисалы үчүн ошол болот акыры курчуп баратат, Кудай кааласа. Жакынкы күндөрү булардын дагы сапары түгөйт. Ошондой бул калыс адилеттүү бийлик келмейинче эч жерде адилет болбойт да. Адилеттүү бийлик келмейинче оңолбойбуз, мамлекет да оңолбойт. Элдерде да адилеттүү болбой калат. Мына азыр почти 70-80% акчаны көрсө ушу болду экен да. Унутат экен да эртеңкини. Ошо маңкурттар эртең ушул биздин келечектеги балдардын небере чеберлерибиздин келечегине балта чабып атат да. Ушу маңкурттар кыйнай турган болду да, ушундай кыйнай турган болду да. Кудай ушуларга инсап берсе экен, иншалла. Надоел кылды ушу маңкурттарчы. Ушу маңкурттардын саны азайса экен, Кудай кааласа, бир ушуларга дагы бир мээрине бир түшүнүк берип, Кудай ушуларга да Кудай ыйман берсе экен. Бир калыс сүйлөй турган Кудай бир ушуларга ыйман берсе экен, иншалла. Тарапташтар, Бактыбек Калмаматовдун колдоочулары, баарыңыздарга кайрылып кетет элем дагы бир жолу. Мен толук маалыматым жок болчу. Сиздерге окшош эле жаранмын. Рахмат сизге. 3180. Аман болуңуз. Кыргызстанга эсен аман келип алыңыз. Ошол берүүдө, ошо Facebook'та өзүнүн кайрылуусун жасаган Тынчтыкбек Калмаматов деген ошол жерде номерлер турат, ошол жака звонить этип которсоңуздар болот. Биз да ошентип звонить этип котордук. Ачык эле жарыялаш керек. Азыр Бактыбек Калмаматов чоң каражатка муктаж, жардамыңыздарга муктаж, жардам бериңиздер. Ушундай жакшы эр азаматыбызды сактап калбасак, колубуз менен берип койгондой эле болобуз. Каражат жагынан дагы жардам бериңиздер. Көптөгөн эр азаматтар, патриоттор, адилеттүү күндө жашап келген адамдарыбыз колдоп ошол тушка батышат.